Hurmatlı konuklar, ruhsat ettiğinizde. Hurmatlı çoldaşlar, bugün bana açık ırkım olgan 1995 yıldır Koçtaşı vaziretinde oturabız. Antkeni bıyıl bizde ayta turgan, maqtana turgan, dаңqına turgan öte datalı günlerimiz köp oldu. Anın en alğaçkısı özümüzleri bilesizler, bizim Manas atağımız öte çok bayram bolup öttü. Andan keyin özümüzleri bilesizler, hali bizden izi suyuyla keçe 24 dekabr günü biz özümüzün nurlu hurmatlı prezidentimiz Askar Akayev'di yılın alında Koç bayramının üstünde oturur. Сегодня у всех было хорошее настроение, много улыбок, радости и веселья. 1995 год знаменателен тем, что праздновали тысячелетие эпоса Манаса, выбрали своего достойного президента. Надеемся, что 1996 год будет спокойным, светлым. Мен түркүн шаттык күлкү маана жарык, каалоолор, куттуктоолор чын жүрөктөн, айтылат адамдарга сезим жарык. Эмесе кымбаттуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, Hurmatlı yoldaşlar, kıymetli konuklar, çındığında bugün uşunçalık en bir biz üçün bir jağынан tarihi, bir jağынан mına жаңы жылдың босағасында тұрған ақырғы күнден ескі жылды жашап атқан күнімізді бардығы осы ушул өзіміз жиналышып мына жаңы жылды тосайық деген мағынайменен қазір сіздерменен жолығышып отырабыз. Шындығында айтканда бұл маңай бардық жерде бүткүл Кыргызстанда әрбір айылында, әрбір шаарында, әрбір көчөсүндө бүгүн ошо маңайда жашап атат. Эмчин дегенде мына Курсаналы Турмамач экөөбүз эртең менен эрте Бишкектен келдик. Бул чоң аземдерге катышып, чоң ошол жанагындай коронавирустун күбөсү болуп, улуу урматтуу президентибиз Аскар Акаевдин ошол жерде кече саат 3-тө өзүнүн элинин алдында, өзүнүн бүткүл Кыргызстандын журтунун алдында, ошондой эле бүткүл дүйнөнүн өкүлдөрүнүн катышуусу боюнча ошол жерде чоң бир аземге жыйып, ал жерде бизде буйруган экен ошо катышып, ошо кишинин ант бергенини, ошо элдин алдында өзүнүн жакшынакай тилектерини, анан кийин ошо каалоолордун бардыгын айтканга күбө болуп, мына сиздердин алдыңызга келип отурабыз. Эми үчүн дегенде ушунчалык бүгүнкү күн айрыкча быйылкы азыркы 95-жылдын аягы болуп аткандан кийин ал киши айткандай эле ар бирибиз ошо кайсы Кыргызстандын кайсы жеринде болбойлу ар бир гражданин катары 95-жылда өзүбүздүн эсибизде кала турган, өзүбүздүн турмушубузда тарыхый жазылган көп окуяларга туш келдик. Анын бардыгын ал киши өзүнүн жанагы кайрылуусунда айтып кетти. Анын биринчиси болуп эле мына Улуу Атамекендик жеңиштин 50 жылдыгына бул жерде сиздер менен бирге ошондой эле бүткүл Кыргызстан эли ветерандарды элди куттуктап аны өткөзгөнбүз. Ошондой эле мына Манас атабыздын 1000 жылдык тоюна күбө болдук бардыгыбыз. Ар бир айылда, ар бир шаар райондордо өттү. Мына ошондой эле мына бизде азыр эле айткандай ушул чоң бир өзүнчө бир демократиялык эч бир эсте кетпей турган бүткүл дүйнөгө таңазаланган биздин ушул жана шайлообуз альтернативдик жол менен
президентибиздин 3 Кыргыздын чоң уулдары атсалышып, ошондон мына чоң президенттик мына шайлоого күбө болдук. Мына ошонун бардыгы келип Кыргызстандын тарыхында мына 94-жылы, 95-жылы ошо биздин жылыбызды аяктап атканда дагы бир жолу эске салып, эмне үчүн дегенде бул чоң улуу күндөр, ошо күндөрдү аралашып бардыгыбыз жүрдүк, бардыгыбыз күбө болдук, бардыгыбыз переживать эттик, ошол турмуш менен жашадык. Менин оюмча бул өзүнчө биздин тарыхый мезгилибиз болду. Эмне үчүн дегенде ар бирибиз Кудай буйруса мына балдарыбыз, небере чеберелерибиз болот, тукумубузга чейин урпактарыбыздын бардык кайсы эмеси эсен болсо дагы бул нерсенин бардыгы айтылып, ушул тарыхый мезгилде жашап өткөнүбүз менен сыймыктана турган бир убакта күндөр келет. Эмне үчүн дегенде бул азыркы өтүп аткан мезгил бул жөнөкөй мезгил эмес. Бул өзүнчө революциондук бир кыйын убакытты өткөзүп атабыз. Эмне үчүн дегенде бүткүл өзүбүз менен бирге ички дүйнөбүздү бардык рухий байлыгыбыздын бардыгын жаңыртып кайрадан жаралышка туура келип атат. Мына ошонун бардыгында мен оюмча жөнөкөй нерсе болбойт. Бул нерсенин бардыгы оңой эле бүтүп кетпейт экен. Мында ар кандай карама-каршылыктар, ар кандай түшүнбөстүктөр, ар кандай ар бири өзүнчө бир башкача жаңыча нерселер бизге ар убакта жолугуп турат экен. Мына ошондой эле мына айтканда жанагы биз айтып кетишибиз керек. Мына кечеги эле ушул выборда президентти шайлаганда канча ар бир ушунчалык демократтык өзүнчө бир чоң иш болду. Муну Аскар Акаевич айтты. 90-жыл деди Кыргызстандын дедик, элдерин деди, мындай суверенитет 95 миллион суверенитет көргөндө өкөө деди ушунчалык асман менен жерде айырмасы болуп турат. 90-жылы жашаган адамдардын ошонун кандай жашоосу, турмушу, анын ою, анын значит өзүгө жараша азыркы кругу, дүйнөсү бардыгыны мындай карап туруп суверенитет 95-жылды караса, биз канчалык бийикке кеткендигибиз, канчалык алдыга жылгандыгыбыз, канчалык ушул алдыга умтулгандыгыбыз элибиздин арасында билинип тур. Мына ошону ал киши айтты, бүткүл айылдарда, булуң-бурчта, кайсы кыштакта болбосун, кайсы шаарда болбосун, ар бир жерде жолугушуп жүрүп, ал киши ушунчалык бир чоң маани берип, ал нерсеге ошону айтып, өзүнчө бир толкунданып турган мезгилин биз ошо күбөсүндө болдук. Мен оюмча мына азыркы 95-жылды узатып атканыбызда биздин шаарыбызда дагы чоң ийгиликтер болду, чоң жетишкендиктер болду. Биз дагы ошол республикабыз канчалык кыйналган болсо, канчалык кысталган болсо, ошонун бардык значит оору, ысык суусуна, жогору бийигине бардыгына катышып келе жатабыз. Ошонун бардыгын көрдүк, билдик. Мына менин оюмча бул нерсе биз үчүн өзүнчө бир чоң иш турмушубуздагы эме жолубуз болуп калды. Эмне үчүн дегенде мына шахтерлорубуз отурат мына. Алар дагы канчалык кыйналышып, канчалык өзүнчө бул жолго өтүш үчүн көп иштерди башынан өткөздү. Забастовкаларды бири-бирибиз менен канчалык гана каршы турдук, тирештик. Мунун бардыгы оңойчулукка болгон жок. Эмне үчүн дегенде ошол мезгил өзү ошону өткөзмөйүнчө бул нерсе турмуш, жакшынакай турмуш жөнүнөн келбейт экен. Мына ошол нерсенин бардыгы менин оюмча мына биз 95-жылды узатып атканда айтып кое турган нерсе шаарыбыз көп нерсенин чечкиндүү. Мына сиздер менен бирге, жетекчилер менен бирге мына эмне үчүн үй бүлөлөр отурат. Ошол үй бүлөсү менен бирге бардыгы ушуну переживать этип, канча болушунча менин оюмча алдыга жылышкан мүмкүнчүлүк болду. Азыр эми карап көрө турган болсок, кечеги 91-жылды, 92-жылды көз алдыңыздарга эстетип турган болсоңуздар, өзүңүздөрчө башкача сезим пайда болду, өзүңүздөр да башкача растап алдыңар, өзүңөр башкача турмуштун жолун түшүнүп калдыңар. Мына ошонун бардыгы азыр демократиянын күчү, демократиянын эркиндиги бизге берген жакшынакай ушу доору мына азыркы мезгилде менин оюмча ар бирибизде кичине болсо да жаралды. Бирок бул турмуштун жолу оңой эмес экен. Аны
hareketlenip koldan gelişince bundan keyin dagı bana 96 yılı tosup atkanımızda Prezident özünün kayrosunda aytты, 96 yıl keyin biz aldığa gana çıkıp turmuşumuzdan başka hareket jumşap atabыз. Mına şahtörler 2 есе көбөйтүп өз көмүрдү казышсын деп атат. Ошондой эле башка биздин ишканаларыбыздын бардыгы жакшынакай иштери боюнча азыр өздөрүнүн иштерин алдыга коюп, максат аракеттенишибиз керек. Мен оюмча, мен аябай ушу ыраазымын. Бүгүн биздин ушу могу вечерибизге келип отурат, өзүнүн биздин аяш менен ушу кишини бир куттуктап коюп, кол чабып жумшап аракеттенген мына биздин жетекчилер бар экен. Ошо жетекчилер айрыкча мына биздин участковый избирательный комиссиянын председательдери, төрагалары. Ошолор үчүн особый поздравление бизге тапшырган, ошону мен уруксат берсеңиздер тапшырып коеюн. Ошондой эле мындай поздравление бар, могу жерде атайы мен өзүмдүкүнү алдым, бардыгы биздин шаарды куттуктаган. Ошондой эле жолдоштор бүгүн айтып коюшум керек, бүткүл район, бүткүл шаар, бүткүл ошо облустун кайсы булуң бурчугу болбосун, андай эле облустун администрациясы Русланбеков жана Султанкожо баш болуп бардыгыбызды куттуктаган. Куттуктоо телеграмманын бардыгын биз алганбыз. Аны азыр по ходу окуп берсеңиздер болот. Мен оюмча биз да ошо кишилерди, ошол шаар райондордун бардык элине жаңы жыл менен сиздин атыңыз менен персональный чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жерде мындай жакшынакай официальный поздравительный чыгарылган, урматтуу жолдоштор, оригинальный. Бул жагы ондай Кыргызская республика событием огромной исторической значимости, справедливых, основанных на демократических принципах в рамках Конституции нашего государства и законов, подняли всенародных выборов президента Кыргызской республики. От всего сердца желаю, чтобы для вас, вашей семьи, всего вашего народа, предстоящий 96-й год стал годом единства, радости, чтобы Новый год принес всем успехов, добросовестного созидательного труда на благо нашего Отечества. Президент Кыргызской республики Акаев. Урматтуу Чинан Аларбековна, суверендүү Кыргыз Республикасы үчүн зор тарыхый окуя болгон 24 декабрдагы жалпы элдик добуш менен Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоону так, халыс, демократиялык негизинде мамлекетибиздин конституциясына жана мыйзамдын чегинде өткөрүүдө кошкон салымыңыз үчүн сизге эгемендүү өлкөбүздүн президенти катар терең ыраазычылыкты билдирем. Sizin үй-бүлөңүз жана жалпы эл, калайык калкыбыз үчүн алдындагы 1990 жыл ынтымак менен биrdиктин, кубаныч менен ийгиликтин, эмгек менен жакшылыктын ак жолтой жылы болушун чын жүрөктөн каалайм. Кыргыз Республикасы президенти Аскар Акаев. Урматтуу Пазыр Момунович. Урматтуу Турсунбай Абдрасулович. Урматтуу Абдупаттас Саматович.
Kagandardın bardығы жолдаштар бұл жерде жоқ екен. Значит, ошол ким? Курманалиева, Жороев, Наби, Тезекбаев Болот, Ешмурзаев, Жетимешев, Дашкина, Роза Ивановна, да? Башарабов, Сатыбалдиев. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды ушунакай жакшынакай куттуктоо менен куттуктап коюп, ушул сиздердин ар бириңиздерге менин оюмча биздин дагы көп өзүбүзчө мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Мындан кийин да биз ошол канчалык жакшы аракеттенген жолдошторго анын бардыгына биз дагы өзүбүздүн белгилей турган белгибиз бар. Аны өзүбүзчө тапшырабыз сиздерге. Жаңы жылыңыздар жакшы жыл болсун. Дагы бир жолу келишкен жаңы жылыңыздарга куттукташ көрсөтүңүздөр. Ошон үчүн тосту көтөрүп коюңуздар. Ушул майрандын той башчылары аталган таш жарган наразалуу сөзгө чечен акылга тендик. Дүйдөлелелик район активі бір жағыдан өте татаал мезгілде келіп іштегенімізге кішіне қайғырсақ, екінші жағыдан мен ойлаймын, ушундай өткөл мезгілде ушу биздин пешенабызга жазганыга бір жағыдан қуанасың. Себеби азыркы мезгілде элибиз ушу өткөл экономикалык кризис мезгилинде ушу элибизди журтубузду багыш ар бир адамдын, ар бир эле жетекчинин колунан келе бербейт. Мен орун басар болуп иштеп жүргөнүмдө көмүргө келгенмин. Ошондогу даңкы баракчтын кыйналып жүргөн убактарын көргөнмүн. Но жолдоштор 95-жылкы сүйлүктү башкача сүйлүктү. Себеби азыркы бир эле жылдын ичинде 94-төн 95-жылдын ичинде көп социалдык маселелер, көп маселелер чечилип калды. Буга караганда биздин районубуздун маселелери дагы оорураак. Шаарда ошондой маселелерди чечиш дагы өтө чоң ийгилик деп эсептейм. Ошондуктан бана эң чоң белгилүү ата жана айтты Сандыр Баракович барып туруп президентибиздин антын алып катышып келгенибизге да биз өтө кубанычтабыз. Ошол жакшы болду президентибизди шайлап алганыбыз. 96-жыл президенттин айтуу боюнча дагы жана берген экономисттин прогнозу боюнча дагы ошо экономиканы, республиканын экономикасы алдыга чыга турган жыл деп эсептелип атат. Ошондуктан Кудайга 96-жылы ошо 7 жыл турмуш болсун, экономикабыз алдыга чыгып кетсин. Ушул жерде отургандарды жана бардык эле Сүрүктү калкыны, Лейлек районунун калкынын атынан, өзүмдүн атынан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ошондой ишиңиздерге албан ийгилик, дайыма ден соолук болсун. Сүрүктү Лейлек дайыма бири-бирибизди жакшылык түздү 96-жылы. Сиздердин ийгилигиңиздерди, сиздер биздин ийгилигибизди ушундай кубаттап тойдун үстүнө отура берели. Кана аяз аталы кол жабуулар менен тосуңуздар. Келбей жатат. Түзүмө жашыл аяз ата. Келатканда бир деле болгон ошолорго. Я. Аяз ата келбей жатат. Сен кол жабуулар качан болуп атат? Аяз ата келбейт. Атурап, жалпы башыңыздар айтпасаңыздар, аяз ата келбейт. Ана, дагы бир жол айтабыз. Аяз ата келбейт. Колуңузду бериңиз.
barıp mağnay menen tosup alganlarını körüp abdan kıvançta boldu. Birge muna sizler Camıcılıklar dayarlanan oyun şovu tüylerinlerge Ana tamam. Boyatan ver sular. Al Yaptığını ama. Evet ha. Onlara demek ki Camıcılık kanday tosu olsa oşonda bolat degende. Sebep biz menöyle camı tosu, jakşı tosu alaytao, oşonda tosu sırlarını jakşı sırlardan bolsa gerek. Oşonda hurmatly bugünkü hazıratın katışçıları, bugün sizlerden soramız, uydagi, işteki problemalardan unutup, ırdap, biylep, oynap, gülüp, bugün cevap çözümeceğim. Şu yerden zaten altırganda var. Дорогие товарищи, не зря говорится, наверное, в народе, как встретишь Новый год, таким и будет целый год. Нам всем сегодня лишь 18-20 лет. İkinci komanda Atabek Fotoğrafçı komandası. Vakti sonunda geldi. Hurmatly joldaşlar, muna bardığımızda etimiz jamasını toskon sayın dep qolabız. Birok biz uşunu sezmey degenbiz, har bir жаңа жыл toskon sayın biz da ırda beren dep turamız. Atabek Fotoğrafçı namaz gerek, cemilеш gerek. Хош, мне тоже снять, да? Сними.
невозможно измерить, может быть, тоннами, невозможно измерить метрами. Но это человеческий потенциал, это золото, это бриллиант нашего города, который здесь собрался, достоин сегодня послушать о тебе самые лучшие слова. Ведь наш город совершил его неплохо. Во главе с нашим руководителем мы с вами смогли выплатить заработную плату, получили пенсию. Но самый главный наш результат – это тот результат, который мы с вами достигли 24 декабря. И когда вчера все страны СНГ смотрели представление нашего президента Акаева, каждый из сидящих здесь, наверное, ощутил гордость за большую нашу родину, за молодую республику Кыргызстан. Так давайте с вами поднимем этот тост, чтобы в следующий год наша республика во главе с нашим президентом шла уверенно и смело. До президента давайте. Спасибо, Майдирана. Майдабрамда, разрешите меня поцеловать, это хорошие слова. Статистика, финансы, рок, налог. Шаардык кеңештин төрагасы Оразали Равиевич Кушматов. Шаарыбыздын акиминин орун басары Ардуанан Халматович Кулдашко. Стихия көчкүлөрдү жамынып биз анча-мынча үйлөрдү бузуп атабыз. Үйдөн чуркап чыксак катуураак урандыларды сүзүп атабыз. Тегиздейбиз баарысын деп долбоорлорду сызып атабыз. Жаңы жылда сизге кааларым жаңыча ишти баштасаңыз, жолдордун оюлган жерлерин Раарыбыздын акиминин биринчи орун басары Назимовдун төрөгүбүз Маматовго. Акимге жардамдашып, элдин жүгүн тарта жүрүңүз. Ладат парадынан командасынан келіңіздер. Молодец. Привет тебе. Yangi bayramını tebrik ederiz. Hamda biz atrofimizda Ejekasini de o'tasan. bir yalnızlığı imkanlar, imani bir ko'zda qaraysiz. Lekin qariyalar, kichkintoylar kelganda yuz tabassum qilamiz, boqasiz. Bizni boqlar so'ydirgan, besh ekkan go'shtdan dalasida yuribsiz qimirlab, islomning yonida. Bilasiz, kamchilik ko'p shaharda, boshlaring qo'lingizda biylik bor. Sizga ideologiya yondoshdir. Yigitni qarang, oldinga 95-yil o'tdi. 96-yil bitti. Alo, Cho'po. Maga qilib zavodini telefonini chaqirib qo'ychi. Nima? Yo'qmi? Anda Shalti Prem'dekini chaqirib qo'ymaga. Tez jetib kelsin. Priyomgadan barmi? Tursun, kinkiraydi. Qayoq shashlar? Жаңы жыл келіп атады. Жаңы жылды жақсы күтіп алыш керек. Азыр тоқтап тұрғылар. Кім бұл? Значит, Дракова, сізге приемға адам бар. Күтіп тұрсын деп айттым ғой, отырсын. Hazır. Direktör geldi mi? Çakırma direktörü. Yok mu direktör? Ha, koltur yok musun? Kim? Ne? Barak şakırmadı, hadi yüzüm otur. Cenab-ı
Бирок да элдин көбү işsiz, biri bir şekilde biri boşta. Жаңы жылда алайын эле кайтып келсин үйүнө. Чоң рахмат. Қана тектіз, қаны беде. Байша, қачан кетеміз? Атамбек Ботович. Ойлап барасың, тез-тез. Кетпейміз. Так, Малике. Екінші ушул жерде отырған айымдардың жылы екен эмки жылы 96-жылы. Ошоның үчүн ошо энелерибиз, карындаштарыбыз, аялдарыбыз ушул сиздердин жылыңыздар экен эмки жылы. Ошоның үчүн биринчи сиздерди аябай куттуктайм. Дайым ден соолук болуңуздар, бири-бириңизди сыйлап, конечно, это естественно, жаркырап жайнап, күлүп жүрүңүздөр. Мен ушул 96-жылы поскольку ден женщина болгондон кийин сиздерди куттуктайм. Жаңы жылыңыздар менен. Анан кийин дагы бир эме сөз да. Эркек үч нерсеге баш ийет экен. Биринчиси чач тарашка. Башыңды мындай көрсө, мындай кылат, андай кылса, мындай кылат. Экинчиси сүрөтчүгө. Күлүп тургула, жылмайып тургула десе ага да баш ийет. Үчүнчүсү эстесин, аялдарга баш ийет. Вот ошондуктан, поскольку неме, сиздерди жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Жаркырап жайнап, ден соолугуңуздар үчүн үй бүлөдө жаркырап жайнап жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Аялдарга баш ийсеңиздер жаман болбойсуздар. Эми мынау Herkesin görsün ha. Uşu eme jigitler, şıktуу jigitler. Azыр турулы бирөө чыгып кетти. Азыр бирөө чыгып кетти. Эми калганыңыздарга музыка баштаганда айланып чуркайсыздар. Бирок биз калган менен эмес, музыканын ритминде чуркайсыздар. Музыка токтогондо отура каласыздар. Эң акырында бир стол калганда эки адам калат. Ошондо сиздерге суроо да. Эки адам калганда, анан бирөөңүздүн столу көтөрүп чыккан жүрө бериңиздер. Стол орунда туруш керек. Эки адам столду айланып чыккан туруп, музыка токтогондо бирөө отура калат. Анан столду көтөрүп жүрсөңүз, конечно, министр болуп калат. Болду, түшүндүңүз, кеттик музыка. Музыканын темпинде чуркаш керек.